Пандемияга байланыштуу жабылган мамлекеттик бала бакчалар менен учурда аралыктан билим берип жаткан мектептер тууралуу маселе жакынкы күндөрү талкууга алынат. Эгерде штабтын чечими менен санитардык нормаларды так аткарууда кооптонуу жок болсо, билим берүү мекемелери баштапкы калыбында иштейт. Ага чейин ар бир мекеме санитардык текшерүүдөн өтөт. Эпидемиологиялык кырдаал жакшы турган болсо, сентябрдын аягында биздин мектептер кандай шарттарда мындан ары октябрь айынан баштап иш алып барышын биз ошо сентябрдын аягында айтабыз деп ойлоймун. Пандемиядан улам курулуп жаткан 12 оорукананын 7-өө толук бүттү. Жакында алар медициналык жабдуулар менен камсыздалып ишке кирет. Бул арада республикада иштеп жаткан 13 лабораторияда 336 миңге жакын анализдер изилденди. COVID-19 илдети башталгандан бери абалды турукташтырууга мамлекеттик бюджеттен 5 миллиард 400 миллион сом каралып, анын 5 миллиард 200 миллион сому бөлүндү. Жыл башынан бери пандемиядан улам 17 миллиард сом бюджетке түшпөй калды. Бирок ага карабай, дары-дармектин керектүү түрлөрү толук сатылып алынды. Мамлекеттик материалдык резервтер фондуна 65 аталыштагы дары-дармектердин запасы даярдалып башталды. Тилекке каршы көп жылдан бери булардын баары алынып салынып даярдалбай калган экен. Шашылыш түрдө 65 аталыштагы дары-дармектердин запастарын киргизип, бүгүнкү күндө ошолорду сатып алуу иштери жүргүзүлүп жатат. Оорунун айынан көпчүлүк жарандардын үй-бүлөлүк киреше булагы кыскарып, азык-түлүк сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелди. Мындан улам пенсия жөлөк пулдарды убагында берүү жана мүмкүндүк болсо, суммасын көбөйтүү чечими өкмөткө милдеттендирилген. Быйыл, Кудай буюрса, 1-октябрдан тартып пенсияларды индексациялоо иштери жүргүзүлөт. Бул максатта 11-сентябрда өкмөттүн 2 токтомун чыгардык. Индексациялоонун жыйынтыгы менен пенсиялардын өлчөмдөрү орто эсеп менен 107% өсөт. Же болбосо 7% өсөт десек болот. Пенсиянын орточо өлчөмү 6061 сомду түзөт. Илдеттин экономикага тийгизген таасирине карабай, азык-түлүккө болгон тартыштык болбойт. Учурда өлкө боюнча ооруп жыйноо иштери 85%га аяктады. Талас, Алай, Нарын жергесинде жыйым иштери уланууда. Жалпы 1 миллион 41 миң 500 тонна кылкандуу дан эгиндери жыйналды. Бүгүнкү күндөгү дыйкандарыбыздын жанагы агротехникалык маселелер боюнча орусча айтканда сев оборот деп коет, ошолорду да колдоно баштагандыгы байкалууда. Бул эми азыркы мезгилде абдан эле аз, бирок кээ бирөө ошондой иштерди да жүргүзүп жатышат. Себеби дегенде бир эле жерге ар дайым жылдап эле бир түрдүү культураны айдай бере турган болсо, бул сөзсүз түрдө ошол жердин түшүмдүүлүгүнү төмөндөтүүгө алып келет. Ошонун негизинде мына атайын агротехникалык ушундай маселе бар, баягы алмаштырып айдап туруу боюнча. Мындан сырткары кант кызылчасын даярдаган 2 завод, кайыңдык кант жана кошой заводдору иштеп жатат. Ага карабай кум шекер менен майга тартыштык бар. Элдин киреше булагын арттыруу багытында өлкө боюнча 40 ишкана ишке кирсе, анда 2000ден ашык жаран жумуш менен камсыз болушкан. Айыл чарба азыктарынын экспорту 2,4%га өскөн. Жашылча жемиштердики болсо 28%га чейин көбөйүп, 8 айда 32 миң тоннадан ашык товар экспорттолду. Бюджетке түшпөй калган каражаттарды эске алуу менен учурда тышкы карызды жеңилдетүү аракеттери жүрүүдө. 2020-жылдын 31-июлуна карата мамлекеттик тышкы карыздын көлөмү 4 миллиард 169 миллион доллар түзөт. Бул билесиздер, кайсы бир убакта мындан да жогорку көрсөткүчкө чыкканбыз. Бүгүнкү күндө мына коронавирус шартына карата бул көрсөткүч бир аз жогорулады. Мен ойлойм, биз өкмөт катары максималдуу түрдө бул маселени дагы шартыбыз өзгөрүп, кадимки жагдайдагы турмушка түшкөндөн кийин бул карыздарды да төмөндөтүү үстүнөн иштейбиз деп ойлоймун. Ошол эле учурда өкмөт башчы алдыга боло турган шайлоого да токтолуп, бардыгы санитардык талаптарды аткаруу менен ишке аша тургандыгын билдирди. Ал добуш берүүдө эч кимге паспорт бербөө керектигин жана добуш берүү купуя экендигин эскертти. Коомчулукту шайлоодо жүрөгү менен тандап, эч кандай добуш сатып алуу, сатуу тууралуу ыплас иштерге катышпоого чакырды. Элиза Нурматова, Сентур Абыкеев, Ала Тоо 24.